Республикалык бюджеттен берилүүчү бюджеттик кредиттер менен иштөө жөнүндө жобо бекитилди. Кыргызстанда 40 райондон 40 демилге долбоору ишке ашырыла баштайт. Талант Мамытов Дар Аль-Бер коомдук фондунун директору менен жолугушту. Кулубаев ШКУга мүчө мамлекеттердин тим башчыларынын кеңешинин жыйынына катышты. Бишкекте акимчиликтерде санарип аймак системасын толтурууну тездетүү тапшырылды. Москва шаарынан Ошко жаңы авиакаттам ачылды. Балыкчыда уун чыгаруучу ишкана ачылды. Жаркынай Нурлан кызы күрөш боюнча Ю-17 дүйнө чемпионатында коло утту. Республикалык бюджеттен берилүүчү бюджеттик кредиттер менен иштөө жөнүндө жобо бекитилди. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин кезектеги кеңешмесинде кабыл алынды. Мындай чара бюджеттик кредиттөө процессин активдүүлүгүн жогорулатуу максатына кабыл алынган. Белгилесе кабыл алынган документ республикалык бюджеттен чет өлкөлүк кредиторлордун жана донорлордун каражаттарынын эсебинен берилүүчү бюджеттик кредиттер менен иштөө, ошондой эле лизингдик операцияларды жүргүзүү тартибин жөнгө салат. 40 райондон 40 демилге долбоору боюнча Кыргызстандын аймактарында иштелип чыккан инновациялык демилгелерди тандоо тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин кезектеги кеңешмесинде кабыл алынды. Белгилесе 40 райондон 40 демилге инновациялык демилгелерин тандоо долбоору министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин демилгеси менен иштелип чыккан. 40 райондон 40 демилге долбоорунун алкагында иштелип чыккан 8ге жакын инновациялык демилге республикалык бюджеттен каржыланат деп болжолдонулда. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов директор Мухаммад Сухейл Аль-Мухари баштаган Дар Аль-Бер коомдук фондунун өкүлдөрү менен жолугушту. Парламенттин басма сөз кызматына кабарлашкандай, жыйынга депутат Дастанбек Жумабеков да катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү, анын ичинде эл аралык уюмдар менен алакаларды арттыруу маселелери талкууланды. Жолугушуунун соңунда тараптар кызматташтыкты өнүктүрүүгө өз ара кызыкчылыктарын билдиришти. Ташкент шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Тимдин басма сөз кызматына билдиришкендей, жыйындын жүрүшүндө делегация башчылары ШКУга мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын кеңешинин алдыдагы отурумунун мазмундук бөлүгүн даярдоо жана уюмду кеңейтүү маселелерин тактап айтканда, Иранды ШКУнун толук укуктуу мүчөлүгүнө кабыл алуу жол-жоболорун талкуулашты. Жыйындын жыйынтыгы боюнча тараптар ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешинин уюмдун алкагындагы кызматташууну мындан ары өнүктүрүү боюнча бир катар чечимдерине кол коюшту. Бишкекте санарип аймак автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүү боюнча жыйын өттү. Маалыматка ылайык, жыйында маптардын санарип аймак маалымат системасына үй чарбалык менчик жөнүндө маалыматтарды киргизүүдө жана толтурууда пайда болгон көйгөйлөр талкууланды. Жыйындын жыйынтыгы менен акимчиликтерге санарип аймак системасын толтурууну тездетүү жана үй чарбалары катталган адамдардын санын толтуруу көрсөткүчтөрүн 70% жеткирүү тапшырылды. Москва-Ош-Москва багыты боюнча жаңы чартердик авиакаттам ачылды. Россиялык Ямал авиакомпаниясы каттамды жумасына бир жолу жекшемби күндөрү аткара баштайт. Учуу убакыты 5 саат. Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарында Автовнештранс компаниясынын базасында уун чыгаруучу ишкана салтанаттуу түрдө ачылды. Бул тууралуу Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында аталган ишкана Ысык-Көл областын ун менен камсыздайт, ошондой эле жергиликтүү калк үчүн оңдогон жумуш орундары түзүлдү. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 70 тоннаны түзүп, биринчи жана экинчи сорттогу ун чыгарылат. Кыргызстандык спортчу Жаркынай Нурлан кызы 17 жашка чейинки кыздар арасында күрөшүү боюнча дүйнө чемпионатында коло утту. Мелдеш 25-31 июль аралыгында Италиянын Рим шаарында өтүүдө. 3-чү орун үчүн кармашта америкалык Сидней Перрини 7-0 эсебинде артта калтырып коло медаль багындырды.